Ушул жакшынакай иштеп, эл катары күн көрүп, бала чакамды окутуп келаткан кезде ушул бир ооруга чалдыктым да мен. Рак оорусу. Шишик. Учуктасам түшүмө кирбеген окуя болду эми. Анан маңдайга жазганды көтөрбөскө чыдабаска айлам жок экен, амал жок экен. Жакшынакай жашап келаткан жашоом деген 200%га өзгөрүп кетти десем жаңылбайм да. Ушул менин жашоом өзгөрдү менен. Алдыда койгон максатым баары өлдү. Азыркы болсо эч кандай эч нерсени ойлобой эле бир гана максатым балдарым аман болсо, үй бүлөм бар болсо, анан ушул оорудан айыгып кетсем деген эле бир максат болуп калды. Мен чынын айтсам, бул келинчегимдин дарысына, тамак ашына, жана перевязка тигип ушуна барып келген жолуна мен ачыгын айтсам 1,5 миллион тегере кетти. Ол азыр акчам жок. Мына мен сентябрь, октябрда акчам жок, эч кандай түгөнүп калып, 2 ай химия алган жок, оорусуга эле күчөп кетти. Азыр болсо ушу Бишкекте онкологияда 6,5 жүзү болду. Ушул оору менен күрөшүп, аракет кылып, болгон мүмкүнчүлүгүмдү коюп, мен эле эмес, үй бүлөм бүт мен үчүн күрөшүп келатат. Үйдөгү малды саттык, жандыктын баарын. Үйдүн ичиндеги жыгач таштын баарын саттык. Сата турган нерсенин баарын саттык, эчтекебиз калган жок. Ага деле кейиген жокмун. Кудай жашоо берсе экен, айыгып кетсем деген эле үмүт болуп калды эми. Рак оорусунун коркунучтуу диагнозу пациенттин гана эмес, анын бүт үй бүлөсүнүн жашоосун түп тамырынан бери өзгөртөт. Эң негизгиси жакындарынын камкордугуна жана колдоосуна муктаж. Мен чынын айтсам, өзүм кичинекей кызым бар, 1 жаш 8 ай, 6 класста балам бар. Анан квартирада турабыз өзүбүз. Бирок ачыгын айтсам, ары карап ыйлап, ары карап ыйлап, бери карап күлгөн жашоо болуп атты. Эл көзүндө баягы кээ бир муну ооруган киши түшүнбөсө, оорубаган киши көп түшүнбөйт экен. Анан ачыгын айтканда жашоо оор эле болуп атат азырчы. Кээде мен чынын айтсам, квартира эмес, мен кызым тамак эмес, кээде мен үйгө продукт ала албай калам. Чынын айтканда, дарысын ала албай калам. Күнүгө анткени мен перевязка кылам. Анан айлажда отурам, кээде элден жары сурап берет, кээ бирөөсү түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Менин тилегеним ушу келинчегим айыгып келсе деген тилекте. Мен даже мына өткөндө Фейсбукка жаздым. Мен кимге керек бөлөк, мен сатайынчы, мен келинчегимди айыктырып алайын дедим. Айынан башка эмне кылам менчи? Рак оорусун дарылоочу дарылар эң кымбат дарылардын катарына кирет. Одна химия стоит от 20 до 150 тысяч. А сколько должен человек принимать это? Он принимается каждый 21 день от 8 до 15, но некоторых еще больше. Это Айгукуль. Вот у нее дорогостоящая химия. 130 тысяч была Кадзила в тот момент, когда она принимала. 130 тысяч это за что? 130 тысяч сом за Кадзилу, за химпрепарат. Улуттук онкология борборунун маалыматы боюнча 2019-20 жылдары эмчек рагы онкологиялык оорулардын арасында алдыңкы орунду ээлеген. Ар бир жылы жаңы аныкталган аялдардын саны по раку молочной железы 600-төн ашыгыраак аялдар. Ошол эле саноосу менен караганда рак шейки матки жылда ошондой аныкталат. Бирок ал эле эсепте болбойт. Ар бир жылы кошулуп кетип атат да ушулар. Мурунку жылкы, наркы жылкы аялдар дарыланып аткандардын үстүнө дагы 1300 аялдай кошулуп дарылоого мүмкүнчүлүк сурашат да. 22 жылдагы бир катар митингтерден кийин бийлик рак менен ооруган бейтаптар үчүн дары-дармектерди сатып алууга рекорддук сумма бөлгөн. Ал эгер туура бөлүштүрүлсө, көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калышы мүмкүн эле. Анан быйыл мамлекет сурады да потребность чогултууга. Сураганда ошондо силер менен акылдаштыбы дегенде ооба биз менен акылдашып сүйлөшүп, биз макулдугун бердик, список жакшы экен, баарын камсыздап берет экен деп. Аякта 62 препараттын тизмеси бар экен. Карасак жакшы экен. Ошону тендерге кирет десек, тендерге киргенде 62 позициядан 23 позицияга түшүп атат. Керектүү дарылардын жарымысы алынды, жарымысы алынбай калды. Лечениясы, дарылоосу толук болбой калат деп биз
Минздравга барып сунуш бердик. Максаттуу дарыларды колдонууга негизделген эмчек рагын дарылоонун алтын стандарты бар. Ооба, ар бир чет өлкөлөрдө ошол алтын стандарт деп кандайдыр бир эң негизги дары дармектерди, эң негизги кайсы изилдөөлөрдү кылган ошондой алтын стандарт деп киргизишет. Азыркы учурда ошол айтылып кеткен дарылар рак молочной железы дейбиз, ошого караштуу дарылардын арасына кирет. Негизи ар бир ооруну базовый препараттан башташ керек да. Базовый дегенде биринчи линиядан баштап. Анан биринчи, экинчи линияны камсыздап бербейли, анан сразу эң кымбаттарыны камсыздап берген туура эмес деп атам да. Бул рационалдуу болбойт, эффективдүү болбойт. Мамлекеттин акчасы деле анчалык көп эмес. Жылы улуттук онкология жана гематология борбору рак оорусуна каршы дарыларды сатып алуу боюнча тендер өткөргөн. Бул бейтап коомчулугун дендирөө абалга келтирди. Биринчи списокко кирген, тизмеге кирген дарыларды ошону рекомендация правительственный распоряжение кирдиле. Андан кайтпагыла, ошол тизмеде дарыларды алгыла деген сөз Минздрав, Минфин, кабинет министров айтып атса, улуттук борбору, онкологиянын борбору өзүнчө жок, биз булар эмес, буну алабыз деп. Ошондо биринчи тизмени берип атканда алар карашты да, кайсы дарылар керектүү, кайсылар керек жок дарылар. Мен ойлойм, булар эч кимди кулакка илбей, өз билгенди кылды. Бейтаптарды кулакка илген жок. Самое страшное, что вот дарылоосу мүмкүнчүлүк жок болуп калышы ошол абдан өкүнүчтүү болуп атат да. Кеп саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан 22 жылдан бери онкология коруларды дарылоо үчүн керектүү дарылардын тизмесине кирбей калган Кейтруда дарысы жөнүндө болуп жатат. Кейтруда деген дары бул пембролизумаб дейбиз. Эң негизги азыркы учурда дары дармекти алганда өзүнүн инструкциялары бар. Инструкциясында так жазылган. Мисалы, бул рак кожи, анан өпкө рагы депчи. Бирок ал жерде жазылган эмес, мисалы, рак молочной железиде колдонгула дегенчи. Ошон үчүн эң негизги ушул официалдуу түрдө инструкцияда жазылганы бул ошол рак кожи, анан өпкөнүн рагы да. Кейтруданы сатып алуу боюнча тендердеги 218 миллиондон дээрлик 84 миллион сому сарпталган. Ал эми бул дары керектүүлөрдүн тизмесине кирбегендиктен 22 жылдын декабрь айында Саламаттыкты сактоо министрлиги кызматтык иликтөө жүргүзгөн. Комиссия улуттук онкология борборун сатып алуулар бекитилген тизмелер боюнча жана жеке дары-дармектерге болгон муктаждык эсептелбестен жүргүзүлгөн эмес деген бүтүмгө келген. Улуттук онкология борборунун жетекчиси Бактыгүл Султанказиева маектешүү өтүнүчүнө баш тартып, Саламаттыкты сактоо министрлигине багыттады. Вы должны в Минздрав обратиться к пресс-секретарю, и потом с разрешения Минздрава потом проводить расследование, хорошо? Потому что мы все это лекарства, все это утверждается Минздравом. Минздравдын комиссиясы менен жеринен барып, карап, изилдеп келгенде чынында ошол список өзгөртүлгөн, препарат Кейтруда деген ал списокто каралбаган. Однако улуттук борборлук онкология борбору ал препаратты баягы списокко киргизип закуп кылган. Ошентип, ракка каршы дарыларды сатып алуу боюнча бекитилген тизмени өзгөрткөнү жүздөгөн бейтаптардын өмүрүнө коркунуч жаратты. Бизге необходимый дарылар бул герцептин, катсила жана пирьетта. Эң башкы бул дарылар. Калган майда чүйдө дарылар хорошо аны алсак деле болот. Бирок мамлекет берсе андан сонунда. Бирок эң башкы дарылар булар герцептин менен пирьетта, катсила. Мындай абал кайталанбашы үчүн адистердин бир катар конкреттүү сунуштары бар. Негизги жагы реестр жок, лаборатория бизде жок. Ошондой эле биздин өлкөбүз импорт зависимый өлкөлөрдөн да өзүбүз чыгара албайбыз. Бизде андай сертифицированный мындай кандайдыр бир стандарт менен чыгара турган заводдорубуз жок.
фармация мындай дары тармагынан деле лаборатория жагынан кызыкчылыктар көп болуп кетип атпайбы. Бирөөнүн кызыкчылыгы болсо ошол лабораторияга алып барат. Мисалы бирөөнүн кызыкчылыгы кандайдыр бир дарыга болсо ошол дарыны өткөрөт. Ошон үчүн кызыкчылыкта нулевой уровеньге келип декларация конфликта интересов дейбиз. Ар бир жаран, ар бир специалист мисалы ошол тендер өткөрөбү. Өлкө тендер өткөргөндө ошону официально айтыш керек. Менин эч кандай кызыкчылыгым жок. Мен бир дагы компания менен иштешпейм, андан бонус албаймын. Ачык айтыш керек да.